Кыйынчылык адамды тарбиялайт. Кыйынчылык адамды тарбиялап, чоң жоопкерчиликке, чоң даражаларга даярдайт да. Ошондуктан сиз атаңыз менен апаңыздын ушундай болуп калгандыгына, өзүңүз башка жакта чоңойгонуңузга кайгырбаң. Сабыр кылып, мектебиңизди жакшы окуп, намазыңызды окуп, Алла Таалага жакындап, алдыга карай кете бериң. Кээде тагдыр ушундай болуп калат. Кээде тагдыр ушундай болуп калат. Адамдын колунда эмес. Сизге 17-ге чыгыпсыз, 2 жашыңыз болсо, 15 жыл мурун 15 жыл мурун ажырашкан болгон болсо, 15 жыл. Ордуна келиш кыйын азыр. Ошондуктан сиз алдыга карап кете бериң, азыркындай калың. Мектепти жакшы окуң биринчи, намазыңызды окуң, Алла Таалага кайрылың. Алар неге ажыраштым, неге мени карабадым, неге таштап кетти деп аларга көп кыжалат болгондун пайдасы жок эми, азыр чоңоюп калыпсыз уже. Ошондуктан эми мындан бул жагына ал нерселерге кыжалат болбостон алдыга карай. Мектепти жакшы окуп, университетти жакшы окуп, Кудай кааласа жакшы турмушка чыгып, жашоонун алдыга уланып кете бериш керек. Тагдырдын кээ бирки ушундай чукур жерлерине алдыбыздан анча-мынча ушундай таш чыгып калган болсо, кыйынчылыктар чыгып калган болсо, оңой эле сынып калбаш керек. Биздин жашоодогу максатыбыз чоң. Алла Тааланын ыраазычылыгына карап, бейишке карап чыккан адамдарбыз. Мусулман адамдын жашоосу ушундай өз негизи. Анын максат кылган жагы Алла Тааланын ыраазычылыгы, бейиш. Анын бара турган жери ошол жак. Бейишке бара турган жолдо, Алла Таалага бара турган жолдо, Алла Тааланын ыраазычылыгын таба турган жерде жолдо кыйынчылыктар болот. Bir gün suusайсыз, bir gün акчаңыз жок болуп калат, bir gün кийимиңиз жок болуп калат, bir gün уруш, bir gün талаш, bir gün бирөөгө жакпаган, бирөөгө көрө албаган, bir gün жамандаган, сөз ташыган, банкрот болгон, байып кеткен, тоготпой калган, мыскылдаган, жамандаган, ушундай кыйынчылыктар бар. Бул кыйынчылыктардын баардыгын ооругандык, балалуу болбой калгандык, бул кыйынчылыктардын баардыгын башты бийик көтөрүп, бисмилла деп сабырды кылып, данышмандыкты кылып, намазды окуп, Алла Таалага жакындап, буларды кыйынчылыктарды унчукпай жеңиш керек. Сабыр кылып, башты бийик көтөрүп. Инсандын эң адам чыдай албай кала турган, өтө кыйын болуп кала турган жер качан? Инсандын таяна турган нерсеси жок болуп калса, Алла Тааласы жок, ишене турган Кудайы жок болуп калса, жалбара турган, сыйына турган, сөйөнө турган, арызын, муңун айта турган нерсе таппай калса, ошондо ушундай жол болуп калса, эң кыйын болуп калат. Бизде Кудайга шүгүр, биздин Алла Таалабыз бар. Кимдин атасы жок болсо, кимдин апасы жок болсо, кимдин байлыгы жок болсо, кимдин ден соолугу жок болгон болсо, ал адамдарды таяна турган, сыйына турган, сурай турган, үмүт кыла турган данышман, боорукер, берешен, жаратуучу эң күчтүү Алла Таала бар. Кимге зулумдук чегип жаткан болсо, ким кыйналып жаткан болсо, ким доомат көрүп жаткан болсо, жаратуучу Алла Таала бар да. Эң өкүнүчтүүсү, эң жаманы сенин ошол жаратуучу таянайын дегениң, суранайын дегениң, жалбарайын дегениң жок болуп калса, ошондо эң өкүнүчтүү болуп калат. Алла Таалага ишенбесең, Алла Тааладан үмүт кыла албасаң, Алла Таалага жакындай албасаң, Алла Таалага кайрыла албасаң, ошондо сенин жолуң өтө кыйын болуп калат. Ага чейин Кудай кааласа бардык кыйынчылыктарды жеңсең болот. Колпутуң шалбы, оору атасыңбы, балалуу болбодуңбу, банкрот болдуңбу, кембагал болдуңбу, бардык кыйынчылыктарды жеңсең болот. Эгерде сенин таяна турганың, сурана турганың, кайрыла турганың күчтүү зат Алла Таалага бар болгон болсо, сен ошол алдыга карап кетесиң. Кыйналбайсың, бул кыйынчылыктардын бардыгын жеңип кетсең болот. Алла Таалага байланышпасаң, намаз окубасаң, сажда кылып, дуа кылып, Алла Тааладан сурай албасаң, ошондо кыйын болот. Ошондуктан урматтуу карындаш, сиз атаңыздын, апаңыздын ажырашкандыгына кыжалат болбостон, намазыңызды окуп, Алла Таалага кайрылып, дуаны кылып, мектепти жакшы окуп, алдыга кадам таштап, жашоонун кыйынчылыктарын жеңип, ийгиликке карай кадам таштай бериңиз.